силер менен кайрадан теле сабак аркылуу жолугушуп турабыз. Анда бүгүнкү сабакка даяр болсоңор, сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз механиканын алтын эрежеси, механизмдердин пайдалуу аракет коэффициенти. Сабактын жүрүшүндө механиканын алтын эрежеси менен таанышабыз, жумуштун түрлөрүн билебиз, ошондой эле пайдалуу аракет коэффициентин аныктайбыз. Жөнөкөй механизмдерди силер билесиңер, жөнөкөй механизмдерди колдонгондо күчтүн багыттары өзгөрөт. Күчтөн утуш алынып, механикалык жумуш аткарылат. Бирок бул жумушту аткаруу менен биз дайыма толук эле жумушту аткарууга жумшалбайт экенбиз. Кандайдыр бөлүгү бул жерде рычагдын же блоктун өзүнүн серпилгичтүүлүк, сүрүлүү, ар кандай каршылык күчтөрүнө жумшалышы мүмкүн экен. Сүрөттө бала ломдун сол ийинин учуна F күчү менен аракет этип жатат. Ал эми жүк болсо, P жүк ломдун оң ийинин учуна аракет эткен. Рычагдын сол ийини оң ийинден узунураак. Эки күч бири-бирине азыр бирдей таасир аракет эткен учурда анда эки түрдүү жумуш аткарылат экен. Биринчиси баланын F аткарган жумушу, экинчиси жүктүн салмагын жеңүүдө аткарылган жумуш. Бала жасаган аракеттин негизинде рычаг өзүнүн аралыгын жылдырып, S аралыкка жылса, ал эми жүк болсо, H аралыгына жылып, рычаг тең салмакталды. Бул учурда эки жумуш аткарылат деп айта кеттик. Биринчи жумуш баланын рычагга карата аткарган жумушу А барабар F көбөйтүлгөн S жана жүктүн бир орундан экинчи орунга жылган жумушу А барабар P көбөйтүлгөн H. Ошондой эле бул жерде баланын жасаган аракетинен жүктүн салмагы чоң, ошондой эле жүктүн жылган аралыгынан рычагдын жылган аралыгы чоң болуп жатат. Мындан келип чыгып, А1 жана А2 жумуштары бири-бирине барабар болуп калат. Бала күч жумшап, ломдун узун учун чоң аралыкка жылдырса, ломдун экинчи учу оор жүктү кичине аралыкка жылдырды. Демек, рычагды пайдаланууда күчтөн утуш алганыбыз менен жумуштан утуш ала алган жокпуз. Бул сүрөткө көңүл буралы. Сүрөттө кыймылдуу блок берилген жана жүк берилген. Блокту пайдаланган учурда динамометрди кандайдыр бийиктикке көтөрөлү, анын үчүн баштапкы өлчөмдөрүн белгилеп алалы. Демек, жүктүн баштапкы өлчөмү 2-де турса, ал эми динамометрдин баштапкы өлчөмү 5-те турат. Качан гана биз буларды жылдырганыбыздан кийин, динамометр кандайдыр бир бийиктикке көтөргөндөн кийин, анда жүк 2-ден 4-кө жылган болсо, динамометр 5-ден 9-га жылды. Демек, кыймылдуу блоктон күчтөн утуш алсак дагы аралыктан уттуруп, жумуштан утуш ала алган жокпуз. Мунун негизинде байыркы замандан бери адамдардын максаты жөнөкөй механизмдерди колдонуп, күчтөн да, жумуштан да утуш алуу болуп келген. Бирок турмушта күчтөн да, жумуштан да утуш алууга мүмкүн эмес болуп, бул күчтөн канча эсе утсак, аралыктан ошончо эсе уттурабыз. Бул механиканын алтын эрежеси деген ат менен белгилүү. Механиканын алтын эрежесинде биз эгер аралыктан утканга аракет кылсак, анда күчтөн ошончо эсе уттурушубуз мүмкүн. Кийинки сүрөт аркылуу байкайлы, анда механиканын алтын эрежесине таянып, бул биринчи бала аралыктан утуу максатында жүктү тик өйдө көтөрүп жатат. Бирок тик өйдө көтөрүү негизинде бул бала күчтөн уттурду. Ал эми экинчи бала болсо, күчтөн утуу максатында жантык тегиздик боюнча жүктү тоголотуп чыгарып атат. Жүктү тоголотуп чыгарууда аралыгын өзүңөрдө көрүп тургандай эле 2 эсе чоң болуп, күчтөн утса дагы аралыктан уттурганы белгилүү болду. Адамдын аракет эткен күчүнүн бардыгы эле пайдалуу жумуш аткарууга сарпталбайт. Себеби блоктун дагы, жантык тегиздиктин дагы, рычагдын дагы өзүнүн карама-каршы аракет этчү күчтөрү бар. Ошонун негизинде жумушту биз эки түргө бөлүп алат экенбиз: пайдалуу жумуш жана толук жумуш түрүндө. Пайдалуу жумуш бул жүктү көтөрүүдөгү аткарылган жумуш пайдалуу жумуш деп аталса,
Ал эми толук жумуш пайдалуу жумуш менен механизмди иштетүүгө кеткен жумуштун суммасына барабар экен. Толук жумуш аткарылыш үчүн пайдалуу жумушка бизге блокко жана рычагга кеткен кошумча күчтү суммаласак, толук жумуш пайда болот экен. Ар бир механизмде пайдалуу жумуш ар башка болушу мүмкүн. Кээ бир механизмдерде пайдалуу жумуш көп болсо, кээ бир механизмдерде пайдалуу жумуш аз экен. Буларды биз аныктоо үчүн, так түрдө аныктоо үчүн пайдалуу аракет коэффициенти деген чоңдукту кабыл алабыз. Пайдалуу аракет коэффициенти Пак-Грегтин эта тамгасы менен белгиленет. Ал эми анын формуласы эта барабар АП бөлүнгөн АТга барабар. Мында АП пайдалуу жумуш, АТ толук жумушка барабар. Пайдалуу жумуш дайыма толук жумуштан кичине болуп келген. Ошондуктан пайдалуу жумуш менен толук жумуштун катышы бирден кичине болуп саналат. Бул кичинеликтин негизинде пайдалуу аракет коэффициентин аныктоо үчүн проценттик көбөйтүүнүн негизинде чыгарабыз. Мына балдар, силерге сүрөттө 100 килограммдык салмактагы жүк берилген. Ошондой эле рычагдын оң жагында 250 ньютон менен күч таасир этип жатат. Мунун пайдалуу аракет коэффициентин аныктап көрөлү. Салмагы 100 килограмм болгон жүктү көтөрүү үчүн 250 ньютон күч жумшалган. Жүктү H барабар 8 см бийиктикке көтөрүштү. Бул учурда жылдыруучу күч жумшалган чекит 40 см төмөн түштү. Рычагдын пайдалуу аракет коэффициентин тапкыла. Анда берилген чоңдуктардын баарын жазабыз. Жана формуланын жардамында пайдалуу аракет коэффициентин табабыз. Бирок формулада көрүп турганыңардай эле пайдалуу аракет коэффициенти жана толук жумуш берилген жок. Биз бул толук жумуштан бардыгын чыгаруудан формулалардын жардамында чыгарып алабыз. P барабар mg, демек нерсенин салмагы 100 кг көбөйтүлгөн 10 метр секунда квадрат 1000 ньютон күч менен, ордук күчү менен таасир этет. Пайдалуу аракет коэффициенти аныктоо үчүн биринчи пайдалуу жумуштун өзүн таап алалы. Пайдалуу жумуш барабар P көбөйтүлгөн H1, демек 1000 көбөйтүлгөн 0,8 метр барабар 80 жол. Толук жумуш болсо F көбөйтүлгөн H2, 250 ньютон көбөйтүлгөн 0,4 метр барабар 100 жол. Эта барабар 80 жол бөлүнгөн 100 жол көбөйтүлгөн 100%, жалпы 80%. Демек, азыр рычаг менен кыймылга келтирген учурубузда мындан рычаг менен сүрөттөгү 100 килограммдык жүккө аракет эткен учурубузда пайдалуу аракет коэффициентибиз 80%га болду. Калган 20% рычагдын кыймыл аракети үчүн жумшалды деп айта алабыз. Демек, бүгүнкү сабакта биз балдар механиканын алтын эрежеси менен таныштык. Механиканын алтын эрежеси боюнча күчтөн канчалык утсак, анда аралыктан ошончолук эсе уттурабыз. Жөнөкөй эле мисал келтирип көрөлү. Силерге суу ташуу керек. Эгер бир чака менен суу ташысак, биз күчтөн утабыз, бирок эмнеден? Аралыктан уттурабыз. Ал эми эки чака менен ташысак, аралыктан утабыз дагы, сөзсүз түрдө күчтөн утулууга туура келет. Пайдалуу жумуш болсо, пайдалуу жумуш демек нерсенин өзүн жүккө карата биздин жасаган аракетибиз пайдалуу жумуш. Ал эми толук жумуш болсо, пайдалуу жумуш менен нерсенин ортосундагы жумуштун суммасынан пайда болгон жумушту айтабыз. Ал эми пайдалуу аракет коэффициенти пак биздин канчалык деңгээлде нерсенин өзүндө тактаана жумуш аткарганыбызды көрсөтүүчү чоңдук. Балдар, силерге бүгүнкү сабак түшүнүктүү болсо, анда дагы кандай мисалдарды келтире аласыңар? Пайдалуу аракет коэффициентин үйдөн жазап көрүшүңөр мүмкүн. Бүгүнкү сабагыбыз бүттү, анда сак саламатта калгыла.